Салам достор, биздин каналыбызга хуш келипсиздер. Бүгүн жаңы сабак. Бул сабакта сиздерге Полус Толбек илмеги жөнүндө кененирээк айтып берейин дедим. Ал илмек бизге иш убактысында көп кездешет. Анын үчүн сиздерге торине жип керек болот. Биринчи баягы эле основанияден үлгүсүн көрсөтөбүз. Аба илмектерин алып алабыз. 20 алалы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Эми 22 пайда болгон аба илмектерине торинени сайып, жиптен илип туруп алып чыгабыз да, 2 илмек пайда болду. Ошону токуйбуз. Ушуну дагы бая күнү сиздерге айтып кеттим. Жакшы көрүнбөй калыптыр. Мындай карасаңыздар, могу жерде 3 жип пайда болот да, мына 3, 1, 2, 3. Ошо 3-түн экөөнү жогору жакка алсаңыздар, токуган изделеңиздер эч нерсе болбойт. Эгерде 1 жипти алып алсаңыздар, анда чоюлуп нары бери жылып кетиши мүмкүн. Полус Толбек илмегин токуйбуз. До конца токуп барабыз. Ровный кылып алып кетебиз. Мындай кылып, мына. Полус Толбек бизге көп кездешет. Биринчи алганда кыйыныраак болот. Алынган аба илмектери тегиз болуш керек да. Бияка буралып кетпеш керек. Бияка буралбаш керек. Тегиз кетиш керек. Ошондо узорубуз, токуган илмектерибиз тегиз болот. Жибизди бияка кайтарып алабыз. Экинчи катарды кетип атканда, биринчи катарда пайда болгон илмекке илип туруп, жумуш жибин тартып алабыз. Ошондо мындай илмек пайда болот. Бул Полус Толбек.
Surovuna tegiz jipti arkı iç jipten jiptir tartып alganda tegiz tartып alыш керек да, мына моундай кылыпчы. Ошондо tegiz болот. Эгер көп тартып берсеңер аз болуп көп болуп калат. Мындай пайда болду. Эми кайра кайтабыз. Кайтып атканда жипти алмаштырып алсаңар болот. Болбосо өзүнүн эле ногунда кайта берсеңер болот. Кайра эле ошол жанындагы пайда болгон илмекчеге салабыз. Жумуш эмес, жумуш жиптен тартып алып токуйбуз. Бул эң жөнөкөй полустолбик илмеги. Бирок жумуш вактысында токуган кезде аябай көп кездешүүчү илмектердин бири болуп эсептелет. Акырына жетейин деп калдык. Эми силер өзүңөр каалаганча үлгүнү токуңуздар. Мондай пайда болду да мынакей. Бул полустолбик аккуратно. Эми сиздер колуңуздар көмүчөктү каалаганча токуй берсеңиздер болот. Бул үлгүсү. Бул үлгүнү кантип бүтүрөбүз деген суроо болуп калышы мүмкүн. Ошол акыркы бүтүргөн немесин көрсөтүп берейин. Мындай кыласыздар, мына өзү алып чыгасыздар бияктан. Кайра эле мындай жаап коесуздар. Илмекти алып чыгасыңар, сразу чыгарып коесуңар да, ошондо жабылат. Көрдүңүздөрбү? Ошондо жаап коебуз да. Акыркы немелерге келгендечи. Азыр силер токуй бергиле, просто мен суроо болуп калса ушундай жабылат деп айтып коеюн дедим. Чыгып эми илмеги албайсыздар.
жумуш жипти алып чыгасыңар. Жумуш жипти алып чыгып, кийинки илмекке өткөрүп коесуңар да, ошондо биз бул үлгүбүздү жабабыз. Бүттү. Бияқта кесип алып, башка иштете берсеңер болот. Мындай полустолбик илмегибиз болду.